Курманжан Даткан эстелигинин алдындагы аллеяда ачылган кимчи фестивали жыл сайын өтүүчү салттуу иш-чарага айланды. Жыл өткөн сайын өлкөдө Корея ашканасына болгон суроо талап да жогору. Мындан улам иш-чарага Корея элинин тамак ашы, маданияты менен таанышууга келгендер арбын. Иш-чаранын уюштуруучулары Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчилиги. Кимчи фестивали биринчи жолу 2016-жылы өткөрүлгөн. Бул ирет 8-чи жолу өтүп жатат. Кимчи корейлердин улуттук тамагы. Иш-чараны пандемияга байланыштуу 2 жыл өткөргөн жокпуз. Биз бул иш-чара аркылуу Корея ашканасы маданияты менен тааныштырууну көздөйбүз. Кимчи бул даамдуу ачуу Корей тамагы. Ал Кореяда негизги тамак катары эсептелет. Корейлер кимчини мүнөздүү тамак катары да көрөт. Кимчи Кытай капустасынан, татытылган туздалган жашылчалардан турат. Көбүнчө туздалган капуста жалбырактары кызыл калемпир, жашыл пияз жана ширеси, сарымсак жана имбир менен жасалат. Иш-чарага катышкандар күркөлөрдө даярдалган Корея элинин тамак ашын даамдап көрүп жатты. Ашкана сырларын көрсөтүү үчүн Түштүк Кореядан бери келгендер да болду. Фестивалдын максаты Кыргызстанда Корея маданиятын өнүктүрүү. Биз сиздерди Корея ашканасынын 3000 жылдык тарыхы менен тааныштыргыбыз келет. Кимчи тамактарга да кошулат. Кимчинин 100дөн ашык түрү бар. Кореяда ал батыш же Кытай ресторандарында, ал тургай пиццерияларда да берилет. Ошондой эле ачуу кимчини корейлер суук тийүүдө дары катары колдонуп, натыйжа берерин айтышат. 2013-жылы кимчи жасоо маданияты ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурас макамын алган. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.